илимдүүлөр пайгамбарлардын мураскорлору болуп эсептелет. Ал эми сүйүктүү пайгамбарыбыз ага Аллахтын салам жана салаваттары болсун, ар бир мусулман эркек жана аялга илим алуу фарз деп айткан экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин маанилүү маек көрсөтүүбүздө биздин кадырлуу коногубуз Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек ажы Токтомушев болмокчу. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Азыр эле жогоруда айтып кеткендей, илим алуу ар бир мусулман эркек жана аялга фарз экен. Келиңиз бүгүнкү маегибизди ушул илим алуу боюнча кылалы. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах ва салату вассаламу аля расулиллах амма бад. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Барыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими, рахматы жана берекеси болсун. Өзүңүз айтып кеткендей, албетте ислам дини илимге, билимге үгүттөгөн, чакырган, илимди, билимди колдогон дин. Илим дегенде эле ушу дүйнөдөгү адамдын зарылчылыгын, кажетин бүтүрө турган илимге чектелбестен, балким кандай деп айтсак, эки дүйнөнүн толук илими, кабырдын азабынан куткара турган, дозоктун отунан куткара турган, жараткан Алланы таанып, бейишке бара турган, илимдин баарын өзүнө камтыган илим да. Бул алгачкы, азыркы учурдагы, келер чактагы бардык илимди, наукалардын өзүнө камтып алган илим болуп эсептелинет. Кур'ан-ы Каримде бардык илимди топтоп койгон. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламга дагы эң биринчи буйрук келгенде жараткан Алланын тарабынан окуу деп, кайра кайталап окуу деп, мындан биз билебиз. Мисалы китап деген эмне? Китап деп бул ошол жазуу, жазылган нерсени айтат. Демек, окуу, жазууга үгүттөгөн бул ислам дини болуп эсептелет. Рахмат. Албетте биз дуа кылганда дайыма тойбогон напсиден сакта, пайдасыз илимден сакта деп дуа кылабыз. Кандай илим пайдасыз илим деп билсек болот? Мисалы, мен билгенден мисалы сыйкырчылык, төлгө ачуу, ошондой эле бир адамга бир зыян келтире турган кайсы бир нерселерди билип үйрөнүүдө, ошол илимдин аркасынан ээрчүүдөбү, кайсыл илимди биз пайдасыз деп айтсак болот? Кандай болбосун, адам баласына зыян жеткире турган, ал азбы, көппү, анын малынабы же жанынабы, ушуга багытталган билимдин бардыгы бул арам болуп эсептелинет. Мынакей азыркы учурда сыйкырлаган, бири-бирин ушундай жолун жапкан, ушундай жаман эмелер менен өнүгүп аткандар бар. Бул кандай чоң зыян, буну арам кылып койгон Алла Таала. Экинчиси, баягы пайдасыз билимден сакта деп пайгамбарыбыздын дуаларынан айтылганы, бул кээ бир илимдер бу дүйнөгө пайдасы тийип, анан түбөлүктүү ахиретине пайдасы тийбей калган. Демек, эң биринчи илим жаратканды тааныгандан башталат экен да. Мына ушул эң пайдалуу илимдин башталышы, башаты ушул. Ааламдын кожоюну ким, мени жоктон бар кылган ким, эмне үчүн жаратты, бул деп ушуга адам өзүнө суроо бериш керек да. Ошол өзүнүн жаратуучусун тааный турган ушу билимди билиш керек. Эл менен аралашып жүрөсүз, журналисттер, биз дагы эл менен аралашып жүрөбүз. Көбүнчө өзүңүз угуп деле билип жатсаңыз керек, аял бул үйдө гана отуруш керек деп, үйдө гана баланы караш керек деп айтылат. Бирок баягы мен аял болсом дагы окугум келет, билим алгым келет, илим үйрөнгүм келет дегендерге каршы болуп, үйдө кармап отурган мырзаларга сиз эмне деп айтар элеңиз? Негизи эле аял үйдө, албетте үйдө бала караш керек, баланы тарбиялаш керек, себеби эне чоң мектеп эмеспи? Бул жерде маселе мындай, жалгыз исламда кыз баланы билим алсын деп узакка, чет мамлекетке бир ага мындай, кандай десек, сопровождающий деп коебуз, чогуу алып бара турган атасы, байкеси, же болбосо ушундай болбосо күйөөсү ошого махрам деген ушуга запрет кылат. Анткени аял баласы эми кыз бала деген бул назик болот, жүрөгү назик, өзүнүн бардык жаралышынан эле. Ошондуктан дайыма колдоого муктаж болуп тургандыктан шариятыбыз ушуну эске алган. Билим алуудан эч качан тыйбайт. Биз көптөгөн үй бүлөнү билебиз. Билим алып аткандар үй бүлөсү менен барып, чет мамлекеттен билим алып аткандар бар. Ошол эле кезде мисалы азыркы эркектер өздөрүнө дагы, аял бала чакарына дагы жоопкер деп Куранда айтат да. Хадисте келет, Куранда келет, сактагыла,
я юхалладина аману ку анфусакум ва ахликум нара деп. Өзүңөрдү жана үй бүлөңөрдү дозоктун отунан сактагыла деп. Ошол жерде имам Газали рахимахулла айткан, үй бүлөнү дозоктун отунан сактоо деген аларга дин таалимин, имандуулукту, аларга билимин берүү деп айткан да. Демек мырзалардын мойнунда аларга кандай кийим кечесин, тамак ашын камсыздап атабы турак жайды. Билимин дагы, динин дагы, иманын дагы камсыздаш керек. Балага кичинесине жомок окуп берүү, кайсы бир хадистерди айтуу канчалык деңгээлде балага таасир берет деп ойлойсуз? Хадистерди эми пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссаламдан миллион деген хадистер бар. Ошонун баардыгынан анан биздеги немеде айтайын да мындай жалган сүйлөгөн болбойт да. Тамашалап болсун, же болбосо бир аңгемелеп бир нерсени айтып берип коюп, жомок кылып, жок. Пайгамбар биздин ислам дини кандай болбосо ошонун баардыгында кандай десем бир окуя айтып берсек да чын окуяны айтып бериш керек. Чын болгон окуяларды, бала дагы бул чындык менен тарбиялансын. Бир жомок, алдаган, калп, уламыш, жок нерсе, имиш дегендерге эмес, такталган ушундай бир маалыматтарга ушуну билимдер эми балдарды жашта айтып берсе, албетте бунун таасири чоң. Кичинесинен эле имандуулукка, ислам дини жаш балдар тарбиясына өтө көңүл бурат. Анын тазалыгына, ата энесине күйүмдүүлүгүнө, кичинесинен эле мисалы мээнеткеч, аракетчилдигине, ошондой эле ден соолугуна карай турган болсок, баардык маанавий, руханий жагынан өтө бир баалуулуктарга ээ боло турган жагын ислам дини кичинесинен эле балдарга көңүл бурган да. Илим үйрөнгөн адамга жакшы мамиле кылуу керек. Ошондой эле илим алып жаткан балага аалымдарды текебер болбоо керек деп айтылат. Демек, текебер болуу бул адамга бул дүйнөдө, акыретте да жакшы нерсе алып келбейт экен. Деги эле илим үйрөнүүдө, илим издөөдө ар бир адам мугалимди туура тандоосу керек экен да, Текеберлик бул айыпталган, бул Алла Таала жараткандар да жакшы көрбөйт, адамдар деле жакшы көрбөйт текебер адамды. Бул текеберчилик бул катуу канчалык, демек анын билими жок деген сөз да. Анда маалымат бар, билим жок. Маалымат менен илим билимдин айырмасы ушул. Маалымат жөн эле башта болот. Илим билим бүткүл денеде болот. Эгерде бунун чыныгы билими боло турган болсо, текеберлик жүрөктө текеберлик болмок эмес да. Демек анда бул ага бир мындайча айтканда эки илим бар да биздечи. Сырткы илимдер, ички илимдер. Текеберликке каршы күрөшүп, текеберликти мындайча айтканда жүрөгүнөн жок кылып, мурдагы аулиялар, аалымдар өтө бир өзгөчө иштерди кылышкан. Текеберликке каршычы. Мисалы, мейли бут кийим түздөө болсун, мейли ажаткананы тазалоо болсун, мейли өзүн ошо напсисине каршы күрөшүүнүн түрлөрү бар, риязаттар. Вот ошолор менен кылып, зикир менен тазалап жүрөктөрүн текеберликтен. Бардык адамды көрсө, аны кызыр бил деп бекер айткан эмес. Кандай гана адам болсоң кызыр бил деген. Ал эмне деген текеберленбе деген сөз да. Көрсөтүүнүн соңунда эми жалпы телекөрүүчүлөргө сиздин бир жакшы каалоо тилектериңиз менен жыйынтыктайлы. Рахмат. Биринчи сиздерге ушундай үнүбүздү элге жеткирип берип атканыңыздар үчүн сиздерге чоң ыраазычылык билдиребиз Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын атынан. Элибизге ушу каалайт элек диний билимди дагы, светтик билимди дагы өтө мындайча айтканда кандай десем каймагын чыгарып окуй турган, мээнеткеч китеп окуй турган, ошо билимине амал кыла турган болсо экен деп. Себеп келечек баары жаштарда билимдүү жаштар, уяттуу, текеберленбеген, ынтымак жаштар болсо ушул коомду түзөт. Жакшы адеп аклыктуу болсо, Кудай кааласа ал элдин келечеги бар. Ошо буюрса элибиздеги бардык мугалимдерге дагы биз таазим этип ыраазычылык билдиребиз. Мына бүгүнкү күндө караңыз, дүйнөдө биз Кыргызстан бир математикадан, же болбосо арифметика, же болбосо дагы бир кандайдыр бир жаңы ачылыштарды, бир жөнөкөй эле телефонду да чыгара элекпиз. Биз ушундай бир чыкса, чоң компьютерлердин ээлери эмне үчүн чыкпайт экен? Ушуга аракет кылса жакшы чыгат деген ойдобуз. Жараткан Алла Таалам өзү колдосун, ийгиликтер коштоп жолдосун. Алла Таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Рахмат сизге. Урматтуу телекөрүүчүлөр, илимдин пайдасы амал кылуу болсо, ал эми анын мөмөсү ошол илимди таратуу болуп эсептелет экен. Бүгүнкү биздин маектешибиз Кыргызстан мусулмандарынын азирети муфтийи Максатбек Ажы Токтомушев болду. Кийинки эфирден жолугушканга чейин аман болуңуздар.